Саламатсыңарбы балдар? Мен Каракылжа райондук Кайрынуса Калдарова атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунда току иримин жетектейм. Бүгүн ушул эки кызым менен тегерекчеге гүл жасайбыз. Ушул эки кыздын жардамы менен. Бул кызымдын аты Аманда, бул кызымдын аты Сезим. Ушул эки кыз бүгүн мага жардам берет. Гүл жасаш үчүн бизге негизинен ийне, кайчы, сызгычтардын жардамы менен, жиптердин жардамы менен бүгүн ушул гүлдү жаратабыз. Бул гүлдөрдү биз өз колубуз менен жасап, апаларыбызга, досторубузга подарка кылсак болот. Мен өзүм бул гүлдөргө ат коюп койгонмун. Мунун гүлдү роза гүл дейм. Мына жерде да бир гүлүм бар. Муну астра гүлү деп ат коюп алганбыз мына. Мынантип мончокторду коюп, мынандай жалбырактары астра гүлдүн гүлдөрүнө окшош. Ошон үчүн гүлдөргө ат коюп алганбыз өзүбүз. Бүгүнкү көрсөтүүдө ошо роза гүл жасайбыз. Анан астра гүлүн жасайбыз, эки түр гүлдү жасайбыз. Мына тегерекчелерди бирин эки кызым жасайт, бирин өзүм жасайм. Мени карап, жакшына көңүл бөлүп отургула. Кошо жасайбыз. Кана биринчи сызгычтын жардамы менен, анан мына клейдин жардамы менен. Азыр биринчи не кылабыз? Жипти алабыз, өзүбүз тандайлычы. Муну астра гүлү деп жасай баштайлы. Биринчи астра гүл жасайлыбы? Мына биринчи эмне кылабыз? Жипти мындай кылып туруп, белинен алып, мына жерге коюп коебуз. Муну кийин билесиңер, эмне үчүн койгонубузду. Азыр баштадыңар силер да? Жасай бергиле. Монтип, бая токуганга окшоп эле. Мындай кылып туруп, жип санап алабыз. Же 80, же 70 жипти мынантип чыгабыз. Мына токугандай кылып эле. Жасагыла. Билесиңер, мынантип. Токугандай кылып эле ушу сызгычка жипти тизип алабыз. Андан кийин анан калгандарын да уба келгенде айтып турабыз, Булар быйыл биринчи эле жылдык. Менин 5 группам бар, группамда 5 тең биринчи жылдык. Былтыркы кыздарым бүтүп кетишти. Быйыл эле келишти. Ушу жылдын башынан бери кыйла жетишкендиктерге жетишишти. Кадимкидей токуганды үйрөнүп калышты. Мындай гүл жасагандарды жасап калышты. Менин кыздарым аябай зирек, кыйын кыздар. Ырда десең ырдайт, бийле десең бийлейт, манас айт десең манас айтат. Кыздарымы ар кайсы жагынан мактай алам. Кана Сезим, бүгүн мына досторубузга манас айтып берчи. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин түрөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн ай бир өзүнөн бүткөндөй, арты калың кара жер жерлигинен бүткөндөй, абадагы булуттун салкынынан бүткөндөй, асмандагы ай күндүн жарыгынан бүткөндөй. Хей! Азаматсың. Эми ишиңи уланта бер кызым. Көбөйт сен дагы. Сенкичи? Дагы кичине. Болуп калыптыр. Эми муну бүгүн астра гүлүн жасайбыз дедик, Астра гүлүн жасаганда муну жип саптап алып, ана жеринен 7ден 8ден эмени байлайбыз, башын. Сен жанагыдай ортосуна койдуң беле? Мынантип туруп. Мына жерден мени карап турасың, анан менден кийин сен жасайсың. Мына жерден санайбыз. 1, 2, 3, 4. Мына 8ден жипти бириктирип туруп, эмен гүлдүн учунан байлап коебуз. Бөлүктөргө бөлөбүз. Бул жерди кыркабыз. Дагы 8ди бөлөбүз. 1, 2, 3,
4. 2'den esептеп атам. Силер да жип сактап алып, ушинте бербейсиңерби? Ана ийнелерден алгыла. Өзүңөрдүн жасай бергиле мени карап, а? Мына жерде ийнелерибиз барбы? Чоң, көзү чоң ийнелер бар. Көмүргө көнү. Ничкераак жип болсо жакшы болот эле. Силер кызыл жип деле боло берет. Мындан ал өтпөйт мен. Кырма 2 каттайсың. Дагы өкөн теңдейсин. Теңдеп туруп мынаны санап, канчаны санайсың? 8. 7-ни кылсаң деле болот. Мынтип өткөрүп, ошону мына жерден байлайсың, да? Четине келтирип аласың, туруп кыркып турасың. Сегизди байлап туруп кайчы менен кыркасың. Кийинкисин өзүң жаса. Мен өзүмкүн жасайын, кечирип калабыз. Мына көрдүңөр, бардыгын мына 8ден бөлүп, учун байлап чыктык. Эми бая ортосуна бир жип койдук эле го, мынаны эмнеге койдук деп калсаңар керек. Бул жипти мына жиптер чачыранды болуп кетпеси үчүн койгонбуз. Азыр мынантип туруп бияка чыгарабыз. Мындай кылып чыгарабыз. Сызгычтан чыгарабыз дагы. Бая чачыранды болуп кетпеси үчүн мына жип менен бул жерди байлайбыз. Байлаганда мына гүлдүн формасы келип чыкты. Көрдүңөрбү? Мына бир гүлүбүз пайда болду. Мынтип формага келди. Эми экинчи гүлдү баштайбыз. Мына гүлдөрдү жасап болуп калдык. Мына кызыл түсү калды. Мына кызыл түстү дагы деле жанагыдай кылып чыгарып алып, баягы ортого койгон жипти кармап турабыз. Кармап туруп, мына кана Аманда жардам берчи, мынаны катык байлачы. Ушул жерге катык байлайсың, ошондо гүлдөрдүн ортосундагы дагы бир байла. Байлаганда гүлдүн формасы чыгат. Мына көрдүңүздөр, гүлдүн формасы чыкты мынантип. Эми бул гүлдөрдү жайгаштырабыз. Тегерекчеге жайгаштырабыз. Ортосуна кызылды коелу. Мына үлкөнү коюп, мына үчөөнү эмнери коелу. Жараштыбы кыздар, карагылачы. Эми бул гүлдөрдү жайгаштырабыз. Клейдин жардамы менен.
Мындан кийинкисин. Мен гүлдөрдү жайгаштырганча аман да. Досторуңа ырдап турчу, кызым. Эмгегиңиз ортодо, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарыбыз, көкөлөп учуп барабыз. Сар санага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Бой жетип биз да чоңойдук, балалык кезди ойнодук. Разыбыз сизге энеке, төгүлсүн дайым береке. Сар санага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Эми бул гүлдөргө жалбырак чыгарам. Азаматсың, өнөрүң өркүндөй берсин. Азыр биз эми бул гүлгө эмнеси калды гүлдүн? Жалбырагы калды. Жалбыракты мондай кылып эле байлап, жашылдан чыгарып коебуз. Жалбырактын учун мындай бириндетип, кыркып туруп эле мына гүлдүн ортосуна клейдин жардамы менен жабыштырабыз. Окшошуп калдыбы, көрдүңөрбү кыздар? Мына жалбырак жасадык. Дагы мына жерге да бирди жасап коелу. Мына жерин байлайбыз, чачырап кетпес үчүн. Бул гүлдөрдү жасоо менен кыздар биз көп нерсени үйрөнүп атабыз. Мынандай жипти коромжо кылбай, сарамжалдуу иштөөгө үйрөнүп атасыңар. Колуңарды иштетип, ийкемдүү болуп көп нерселерди үйрөндүңөр. Бул кол өнөрчүлүк ийрими окуучуларды көп нерсеге үйрөтөт. Сабырдуулукка, буюмдарды мындай коромжо кылбай иштетүүгө, оюн бир жерге топтогонго, түстөрдү ажырата билүүгө үйрөтөт. Кыздар, мына гүлүбүз окшошуп баратабы? Буга эмне жетишпей атат? Ага болсо, мына жерлерге мончоктору жетишпей атат, ортосундагы мончоктору жетише элек. Кана мончок барбы? Мончокту дагы клейдин жардамы менен жармаштырабыз. Мына бүгүнкү биздин суунерибиз бүттү. Окуучулар, бүгүнкү суунерибиз бүттү. Гүлдү өз колубуз менен жасадык. Муну эмне кылсак болот? Аны болсо апаларыбызга, эчекелерибизге белек кылып берсек болот экен, а? Акча коротпой, колубуз менен жасап. Мына, көрдүңөрбү, өзүбүздүн колубуздан жаралды ушу гүлдөр. Мына, балдар, бул гүлүбүзгө эмнелер кетти? Мынандай пластик кетти, анан жип кетти, түстүү жиптер кетти. Анан кичине мончок кетти. Эч канча деле нерсе кетпейт экен. Баарыңар ушинтип гүлдөрдү жасап, майрамдарда подарка кылгыла. Ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калгыла достор. Саламатта калгыла достор.